армысыздарбы? Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 93-жылдыгына карата көркөм окуу. Биринчи мугалим. Биздин айыл Акча тоо этегинде суулар шаркырап аккан чоң тектерде орношкон. Андан ылдый туурасынан суналган кара тоого чейин түзөлмөсүн. Темир жол кеткен казактын сары даласы. Айылдын үстүндөгү адырга мен бала чактан бери билген 2 соор терек болор эле. Бул кош терек азырда ошол жерде. Качан карабагым, айылга кайсы туштан келбегин, элден мурун эле дөбөдө жанаша кыналышкан ушул бийик теректер көзгө очурайт. Мен үчүн экенин билбеймин. Же балалык таасирдин күчүбү, же болбосо сүрөтчүлүк кесибине байланыштуу болуп, айдын станцияга түшүп, капчыгайдан чыгып, айылда көздөй бет алганда, адырда баягы кош теректер турат болду экен деп, чыдамсыздык менен ошол тарапты акмалап карайм. Ушунчалык алыстыктан бактар канчалык бийик болбосун көрүнөрү шектүү. Бирок мен үчүн алардын сөлөгөтү ар качан байкалгандай туюлат. Эртерээк айылыма жетип барып, кош терекке ийилип салам берип, кулагымдын окумаганча алардын үйлөнгөн үнүн уксам дейм. Мына ушул теректер турган жерде айылдагылар менен үчүндү düşөнүмекеби деп койчу. Коркус бир маал издеп калганда, ой, баланча, менин тору кунанымды көрдүңбү десе. Андан экиси токтой калып, жогору düşөнүмекенге жылкы жүрөт, ошол жакты чалып бастырып кетүүчү. Жолдорду туурап, биз дагы жүр кеттик, düşөнүмекенге терекке чыгабыз.